Кан күйгөн согуш башталганда Андрей Денего болгону 17 жашта эле. Ал 533 аткычтар полкунун курамында 4 ай окутуудан өткөн соң майданга чакырылган. Андрей Денего Псков шаарын бошотууга катышкан. Бул кала душмандар тарабынан Ленинградты алуу үчүн даярдык көрүүгө пайдалануучу аймак катары колдонулган. Мындан улам немецтик баскынчылар 42-жылдан тарта бул жерге Пантера деп аталган коргонуучу чек орноткон. Чабуул дээрлик жарым айга созулган. Псков взяли, а потом Псковду алдык. Андан соң бизди Эстонияга жиберишти. Ал жактан 29 августта жараат алдым. Ок оозумдун үстүнө тийген. Бирок башым катуу жабыркап, көзүм көрбөй калды. Бул жараат Андрей Мироновичти аскердин катарынан чыгарган. Көпкө дарыланууга туура келген. Согуштан кайткандан кийин мекени Украинага барып, Евдокия Степанованы кезиктирген. Алар Кыргызстанга 60-жылдары көчүп келишкен. Биз 47-жылы баш кошконбуз. Чогуу жашап жатканыбызга 68 жыл болуп калды. 11 балалуу болдук. Бирок баары чилдей тарап кетип, колубузда бир уулубуз жана бир кызыбыз калды. Кызыбыз да оорукчан болуп калды. Жашы элүүгө таяп калганына карабай, жаш баладай. Убагында кароо күчүн аябай, кан күйгөн согушта салгылашкан адам бүгүн 90ду таяп калды. Ал күчтөн тайды. Өз алдынча баса албай калганына көп болгон. Биздин чыгармачыл топ барганда бар күчүн жыйып, жубайынын көмөгү менен эшикке чыкты. Ардагерлик жана карылык боюнча алган жөлөк пулдары тамак ашынан жана дары-дармегинен артпайт дешет жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү. Бул кызы биринчи группадагы инвалид, эс акыл боюнча алга дары-дармек керек. Анан кары кишилер болгондон кийин буларга күчтүү тамак аш керек болот. Ошо бүт алган пенсиялары, компенсациялары ошого кетет. Анан карылык болгондон кийин кээде жана склероз деп коет го, старческий. Ошол жактарына дагы поддержка болуп туруш үчүн Кавинтон ушундай дарыларды поддерживающий дарыларды ичип турушат. Алдан тайып мөгдөп турганына карабай, алар жардам сураганда намыстанат. Бирок колунда бар адамдар көмөк көрсөтсө, ашыкча болбойт дешет жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү. Мээрим Ташыбекова, Аскат Ибрагимов, НТС.